Спортқа қойылған акчалар, жоңы туштар, тез арада төлемдер, ишенимди букмекер. Экинчи августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Зарылбек Рысалиевди Бишкектин 1-май райондук соту үй камагына алуу чечимин чыгарган. Атамбаев тик режимден ички иштер министри, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Зарылбек Рысалиев 2013-жылы Кирим-Төбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз коррупциялык жол менен бошотуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин фигуранты катары суракка алынууда. Азиз Батукаевди Манас аэропортуна чейин узатып барган жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын кеңешчиси Калыбек Качкыналиев өзүнүн шефи Зарылбек Рысалиевдин буйругун аткарганын мойнуна алып тергөөгө көрсөтмө берген. Буга чейин 7-июнда депутат Зарылбек Рысалиевди суракка алган ички иштер министрдин тергөөчүлөрү сурактын жыйынтыгы менен аны камакка алуу чечимин жарыялашканда Рысалиев эс учун жоготуп кулап түшкөн. Коркуп кеткен тергөөчүлөр Рысалиевди ички иштер министринин системасында иштеген уулун чакырышып тез жардамга салып беришкен. Ошондон бери дарыланып жүрүп 29-июлда үйүнө чыгып келген эле. Бул кылмыш ишинин алкагына камакка алынган экс-саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, экс-ички иштер министри, экс-вице-премьер Шамил Атаханов, экс-атайын прокурор Майрамбек Ахматалиев, экс-сот Эрматов, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын экс-кеңешчиси Калыбек Качкыналиев тергөө менен кызматташып үй камагына чыгышкан. Бул кылмышты уюштурууга шектелген УКМКнын экс-төрагасы, Коргоо кеңешинин экс-катчысы Бусурманкул Табалдиев Кыргызстандан Туркияга качып кеткен. Баарынын кол башчысы Алмаз Атамбаев Кой таштагы үйүнө баррикада куруп алып, Азиз Батукаевди коррупциялык жол менен бошотуу боюнча козголгон кылмыш ишинин тергөөчүсүнө сурак берүүдөн качып жүрөт. Эсиңиздерге сала кетсе, кыргыз жарандарынын кулактарын кесип шылдыңдап, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Тынычбек Акматбаев баштаган бир нече мамлекеттик кызматкерди өлтүргөн деп айыпталып, 16 жылга Азиз Батукаевди 2013-жылы апрелде жаза мөөнөтүн толук аткарууга дагы 8 жыл калганда ошол кездеги кыргыз бийлиги мыйзамсыз абактан бошотуп жиберген. Айрым маалыматтар боюнча Азиз Батукаев бул кызмат үчүн кыргыз чиновниктерине 10 миллион акш долларын пара түрүндө төлөп берген. Тез кабар. Салянованын абалы оорлошууда. Дем жетпеген шартта кармалып жаткан Аида Салянованын жүрөк илдети өөрчүп тез арада операцияга муктаж болуп жатканын сиңдиси Чынара Турдалиева айтып чыкты. Турдалиеванын айтымында тапшырган анализдердин жыйынтыгы чыгып, Саляновага панкардит деген жаңы диагноз коюлду. Бул илдет жүрөктүн баардык катмарларынын сезгениши менен мүнөздөлөт. Бул туурасында улам күндөн күнгө абалы оорлоп баратат. Жүрөк деген оңой эмес да. Жаман нерсе, ким жооп берет деп биз аябай кабатырбыз. Дем жетпеген камерада уктай албай кыйналып жатканын адвокаты айтууда. Жолугушуу укугу адвокатка гана бар деп кыңгырык түтөттү. Маалымат Булагов Абула.